Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala айларды жана күндөрдү бири-биринен абзел кылып койду. Пенделери көптөгөн жакшылыктарга жана соопторго жетүүлөр үчүн бул Аллах Тааланын пенделерине болгон ырайымы десек болот. Биз азыр Мухаррам айында турабыз. Мухаррам айынын 10 күндөгү Ашура күн орозосу тууралуу айта турган болсок, Абдулла ибн Аббас радыйаллаху анхумадан риваят кылынган хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Маккадан Мадинага хижрат кылып келген кезде яхудилердин орозо тутуп жаткандыгын көрдү. Жана алар тутуп жаткан орозо тууралуу сурады эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга алар бул күн жакшы күн, Муса алейхиссалам Фираундан кутулган күн, мына ошол себептүү орозо тутулат деп жооп беришти. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам силерге караганда Мусага мен акылууракмын деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү орозо кармап, жана башкаларды дагы Мухаррамдын 10 күнү орозо тутууга буйрду. Башка бир хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эгер кийинки жылга чейин жашасам, Мухаррамдын 9 күнү дагы орозо кармайм деген. Анткени яхудилердин тутуп жаткан орозосуна карама каршы иш тутуу үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кийинки жылды дагы 9 Мухаррамды дагы орозо кармоону ниет кылды. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кийинки жылга чейин жашабады. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары Мухаррамдын 9 күнү дагы орозо кармагандыгы риваятта келет. Мына ошондуктан яхудилердин орозосуна окшошуп калбоо үчүн Мухаррамдын 9-10 күндөрү орозо кармоо сүннөт экен. Мына ошондуктан сиз 27-28 июл күндөрү орозо кармасаңыз, же 28-29 күндөрү орозо кармай турган болсоңуз, июлдун, мына ушул сүннөткө ылайык иш туткан болосуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисте парз намаздардан кийинки эң абзел намаз бул түнкү тахаджуд намаз, кыямул лейл, түнкү намаз деп айтты. Жана Аллах Таала парз кылган Рамазан орозосунан кийинки эң абзел орозо, эң жакшы орозо бул Мухаррам айынын орозосу деп айтты. Жана ошондой эле башка бир хадисте Мухаррам айы шахрулла, бул Аллахтын айы деп аталган. Мына ошондуктан бул улуу күндөрдү сооп иштер менен жана орозо менен өткөрүүбүз керек экен. Аллаху а'лам.